амансыңарбы? Туғандар, бұл чыгарылышта Honda Fit унасын көрсөтүп беребиз. Экрандан алыстабай тургула, артыкчылык, кемчиликтердин баарын ушул жерден айтабыз. Баасын, бардыгын. Туғандар, Honda Fit чыгарылган жылы 2001, кыймылдаткыч көлөмү 1.5, вариатор коробка. Баасы 510 000 рубль. Bunun мындай бериле турган эле мындай точка жерин айтып коеюн, тоголок 500гө берилет тугандар. Сырткы кузов мына ушундай. Противотуманный фаралары жанат. Юбкасы менен 4 литый дискасы, жайкы дөңгөлөктөрүн абалы жакшы. Эшиктин онун эки жеринде миятинасы бар экен. Тугандар, машина полностью рестайлинг болуп жасалган. Но передний фаралар, задний вид күзгүлөр, арканкы стоптор бардыгы рестайлинг болуп жасалган. Мына ушундай болгон Honda Fit. Тугандар, аркасында мындай кепкасы бар, фаркоп бар, 123-регион, Краснодар болуп калабы, кайсы жак болуп калат. Рестайлингдин стоптору, литый дискада, юбкалары мына ушундай тугандар. Ак түстө. Сырткы вид аябай жакшы. Бул мындай Москвада деле жүргөн эмес, өзү Ростов-на-Донудан келди тугандар. Ростов-на-Донудан келди, өтө деле баягы реактив туз-пуз көргөн машина эмес. Так, салону мына ушундай. Көрсөтүп коеюн салонун 1.5. Мындай шифтрониктери менен болот. Муну жүргүзүп коесом кечке чыңкылдай берет. Так. Отургучтардын абалы жакшы. Мына подлокотник бар. Бардык эле фиттерде боло бербейт. Мына жерде крутилканын ордуна климат контроль, магнитола жакшы. Но эмне деп коет? Щит прибор деп коебу? Щит прибор рестайлинг баягы жаздардыкын коюптур. Мындай панельге чехолду кийгизип коюптур, чекчейтип. Короче, мына ушундай 4 стеклоподъемник, айнектердин баары иштейт. Мына жерде антеннасы дагы бар экен, чекчейген. Короче, тугандар, ушундай болгон Honda Fit. Баасын айттым а тугандар, дагы комментарийде кечке сөгөрбөгүлө баасын айтпадың депчи. Өткөндө просто унутуп калыптырмын. Honda Fit'in абалы жакшы, мотор, коробка, ходовка кыла турган эч жери жок. Бензинди куюш керек, айдаш керек тугандар.